Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун билдирүүсү боюнча Ички иштер министрлиги билдирет. Аталган билдирүү чындыкка дал келбейт. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги коомдук тартипти сактоо жана коронавирус илдетинин тарап кетишинин алдын алуу максатында комплекстүү иш-чараларды жүргүзүүдө. Мындан тышкары, ички иштер органдарынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп, коомдук тартипти сактоодо кылмыштуулук менен күрөшүү багытында ыкчам ишмердүүлүгүн мыйзам чегинде жүргүзүп келет. Өзгөчө кырдаал киргизилген аймактарда блокпосттор коюлуп, өзгөчө маанилүү объекттер толугу менен коргоого алынды. Андан сырткары убактылуу кармоочу жайдагы кармалгандар боюнча кылмышка шектүүлөр жана жаш жетелектер арасында укук бузуучулук жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча тиешелүү иш-чараларды көрүүдө. Ички иштер органдарынын кызматкерлери аэропорттордо, темир жол бекеттеринде жана өткөрүү пункттарында фильтрациялоо иш-чараларына катышып жатышат. Коомдук тартипти сактоого тартылган кызматкерлер медициналык бет кап, кол кап, дезинфекциялоочу жабдыктар менен камсыздандырылды. Аймактык бөлүмдөрдө каражаттар менен керектелүүчү күчтөр эсептелип, фильтрациялык блокпосттор жана участкалык объектилер аныкталып, такталды. Эл арасында түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүүдө ыкчам кызматкерлер тарабынан жалган жана чагымчыл ушактарды, такталбаган маалыматтарды тараткан жарандардын жоопкерчилигин эл арасында түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ыкчам кызматкерлер тарабынан жалган жана чагымчыл маалыматтарды жайылткан адамдарды тактоо иштери жүргүзүлүүдө. ИИМ дагы бир жолу эскертет, чагымчыл, жалган, такталбаган маалыматтарды таратуудан жана сүйлөөдөн карманууга чакырат. Коомдук тартиптин сакталышы боюнча ИИМ бардык чараларды көрөт.